Өтө боорукер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар, 7 каналда Алдын Райсын теле долбоору эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Мекенди сүйүү имандан дейт. Мекенге кызмат кылган биздин ата-бабаларыбыз өтүп кеткен. Жана ошондой эле устаздарыбыз, алымдар, кыргызга кызмат кылган Ишенал Арабаев, Касым Тыныстанов жана башка биздин ата-бабаларыбыз кызмат кылып өтүштү. Алардын аттары ташка тамга басылгандай калды. Жана алымдарыбыз Молла Сабыр Дамбыла, жана ошондой эле Чоак Ажы Дамбыла устаздарыбыз өтүп кетти. Өздөрү өтсө дагы экинчи жашоосу уланып атат. Алардын айткандары, амалдары биздин жүрөгүбүздө. Андыктан ошондой уул кыздарды тарбиялап өстүргөн ата-энелерге Кудай Таала ыраазы болсун деп орозоңуздар кабыл болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүн сиздер менен биз ушул мекенге кызмат кылуу жөнүндө сөз кылабыз. Кантип кызмат кылабыз, ким кандай кызмат кылып атат. Андыктан ушул биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз имам Исманалиев Нурбек устазыбыз келген. Кош келдиңиз устаз, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Орозоңуз Кудай кабыл кылсын устаз. Мынакей эл үчүн, кыргыз үчүн кызмат кылып жүрөсүз. Ат көтөргүс, нар көтөргүс иштер жасап жүрөсүз. Сиздин кызматтарыңыз менен биз сыймыктанабыз. Бир эл журтуңуз менен амандашып алыңыз анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Биринчиден жараткан Кудай Таалага чексиз шүгүрлөрдү айталы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга саламдар, салаваттар болсун. Кудай Тааланын тынчтыгы баарыңыздарга болсун. Кармаган орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Ушундай бир Рамазан ый күнүндө кылган баардык аруу тилектер, ифтарлар, ошондой эле баардык кайыр садака ихсандарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Элибизге тынчтык, амандык, береке, ынтымак берсин. Алла разы болсун устаз. Эми дароо эле тема көтөлү. Мекенге кызмат кылуу деп мынакей карабайсызбы? Ошол убагында Касым Тыныстанов доорунда бирөө келиптир. Келип сурайт экен, балаңызды бербейсиз десе, менин балам мал багар дептир. Анан ошол жан багар, анан мал багар, эл багар. Жогору тарапта Касым Тыныстанов бар. Ал эл багарлардан ошого барсаң кызмат кылат дептир. Анан ал аталарыбыз, бабаларыбыз кызмат кылып кетти. Ана бүгүнкү темабызга токтолуп бериңиз. Бисмилlah. Мекенге кызмат, элге кызмат, бул динге кызмат. Деги эле бул мекенге кызмат кылуу деген нерсе бул чоң тема, аябай актуалдуу десек болот. Чынында бул ар бир эле инсандын мекенде жашаган ар бир эле атуулдун кыялында, оюнда болсо керек деп ойлойм. Мекенге кызмат кылуу бул милдет, бир жагынан сооп, бир жагынан биздин атуулдук, жарандык милдетибиз десек болот негизичи. Эми мекенге кызмат кылууда мисалы кээ бир адамдар бир жерге барып бир ишке орношоюн, аким болоюн деши мүмкүн, депутат болоюн деши мүмкүн, же болбосо бир кызматка барайын, андан кийин мекенге кызмат кылам, элге журтка кызмат кылам деши мүмкүн. Бирок мындай карап көрсөк, бул деги эле мекенге кызмат кылуу бир кызматка баруу менен, бир чоң кызматка барып, креслого отуруу менен эле чектелбейт да. Ар бир эле ошол мекенде жашаган атуул, мекенде жашаган жаран мекенге кызмат кылууга толук мүмкүнчүлүгү бар десек болот да. Мисалы мекенге кызмат кылуу падышабыздан баштап жөнөкөй карапайым бизге окшогон адамдарга чейин ар бир эле катмардагы, ар бир эле чөйрөдөгү, ар бир эле тармактагы адамдардын ыйык милдети десек туура болот да. Эмне үчүн муну айтып атам дегенде, себеби мисалы кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн да, мен мисалы үчүн мекенге кантип кызмат кылам деши мүмкүн да. Мен эч жерде иштебесем, эч бир мекеменин жетекчиси болбосом депчи. Мындан келгенде жөнөкөй эч бир жерде иштебеген адам деле мекенге кызмат кыла алат да. Кантип дегенде, жашоосунда туура жашоо менен, бир коомго зыяны тийбестен, айлана чөйрөгө зыян тийбестен, жаратылышка зыян тийбестен, ошондой эле үй бүлөсүнө дагы зыян тийбестен жакшы бир жашоо менен жашаган болсо деле ошол кызмат болуп эсептелет. Мисалы жолдо кетип атканда жөнөкөй эле бир окуучу дейли, же болбосо жөнөкөй эле бир карапайым адам дейли, деги эле бир жарандар көчөдө кетип атса, мисалы
ошол биз мекенде жашаган жерибизди, айлана чөйрөбүздү таза сактоо менен деле мекенге кылган кызматыбыз болуп эсептелет да. Анан ар бирибиз мисалы үчүн биз имам болуп бир мечитте иштейбиз, сиз телевидение иштесеңиз, дагы бирөөсү бир базарда иштейт, бирөөсү дыйкан, бирөөсү дагы бир учкуч, бирөөсү депутат, бирөөсү дагы бир ар кандай тармактын өкүлдөрү бар да. Мына ошол ар бир тармактын өкүлдөрү эле өздөрү мисалы үчүн ошол иштеген ишинде мындайча айтканда аябай берилип иштесе, берилген майын чыгарып, берилген аманатты аябай жакшы мыкты деңгээлде аткарса, мына ошондо дагы мекенге болгон салым болуп эсептелет да. Ошол мисалы соодада алдабаса, соодада мисалы үчүн акыйкат айтып, Турцияныкын Турция деп, Кытайдыкын Кытай деп, болгондой айтып кылса, ал деле бир мындайча айтканда чынчыл соодагер болуп эсептелет. Ал эми эт саткан адам ошо этин каяктан алып атат, ошону адалдап союп атабы, анан ал укол менен семирбей атабы, же болбосо картошка өндүргөн адам, пияз өндүргөн адам, сабыз өндүргөн дыйкан ошолорго бир селитраны бир ашыкча болуп, дарыбызга ашыкча селитра кошпой атабы, ошого чейин мисалы үчүн маани берсе, ошол дагы ошол мекенге болгон кызмат, мекенде жашаган элге болгон кызмат болуп эсептелет да. Ошондуктан эми ар бир эле тармакта жөнөкөй жаран болобу, жогорку бийлик чөйрөсүндөгү адам болобу, ар бир тармакта мыкты деңгээлде өзүңүз айткандай майын чыгара иштеген болсо, иншалла, бул ошол мекенге болгон кызмат болуп эсептелет да. Мисалы, сот тармагы, прокуратура тармагы дейли, гаилер дейли, же болбосо деги эле жалпы эле ар бир тармактын өкүлдөрү өзүнүн милдеттерин так аткарыш керек. Эч кандай пара албастан, эч кандай мисалы үчүн окубаган эле адамга баа койбостон, анан кийин туура эмес дарылабастан дарыгерлер, ар бир эле ошол кесиптин ээси кесибине, мойнуна жүктөлгөн аманатына бекем болсо эле, Кудай буйрса, ошол мекенге болгон кызматы деп эсептелет. Мисалы, спорт тармагында деле, спорт тармагында мисалы Кыргыздын желегин желбиретип аткан спортчуларыбыз бар да, кыздарыбыз бар, жигиттерибиз бар. Мына ошолор деле мекенге болгон кызмат кылып атышат да, мекенгечи. Эми көп тармакты айтсак болот да. Жакшы устаз. Ошо мекенге кызмат кылуу дегенде, ошол сиз айткандай жанагындай кээ бир адамдар бар, кызмат жок деле кызмат кылып атат. Жанагындай интернет желелеринен көрүп атабыз, жок дегенде жакшы сөзү менен багыт берип. Анан ошол кайсыл тармак болбосун, кээде ошол шариятты кармап, ата бабабыздын салтын наркын кармап кызмат кылгандар бар. Анан кээде ошолор баягы туура эмес мындай карама каршы жагы, жанагы алдагандар бар. Ошого биздин шарият эмне дейт? Албетте, бул шариятыбызды билесиздер, динибиз адамдардын пайдасы үчүн келген да. Аллах Таала ушул адамдар, коомдо жашаган адамдар бактылуу болсо экен деген максат менен дин кызмат кылат да. Албетте, ар бир Аллах Таалам Куранда аяттын маанисинде айтат, кимде ким кыпындай бир жамандык кылса, ошонун жазасын тартат. Ал эми кимде ким кыпындай бир жакшылык сооп иш кылса, ошонун үзүрүн соогун көрөт дейт. Демек, эч бир нерсе мындайча айтканда бир көмүскөдө калбайт да, Кудайдын алдында. Албетте, биз кылган ишибизге кыяматта жооп беребиз. Сен ушундай аманат жүктөлгөн экен сага, бирок сен ага кыянат кылган экенсиң, жакындарыңды кызматка алган экенсиң, же болбосо мына бул жерди бир приватташтырып, туура эмес кылган экенсиң деген сыяктуу кыяматта албетте ар бир нерсеге жооп берилет да. Жооп берилет. Анан мисалы өзүңүз айткандай жанагы базарда деле алдаса, мисалы биз бүгүн эле бир жерге барып акча алмаштырдык эле да. Ошол жерде деле мындай алдап кое тургандай бир түрү бар да, кээ бир адамдардынчы. Демек, бул ошол пенделердин ушундай немеси бар экен да. Кандай десем, азыркы адамдардын ушундай бир алдап койгонго жөндөмү бар экен деген сөз да булчу. Устаз, ошол алдаса, адамдардын акысын жесе, бул дүйнөдө, анан о дүйнөдө жазасы кандай? Албетте, бул алдаган Пайгамбар алейхиссалам айткан бир алдамчы, жалганчы. Пайгамбар алейхиссалам айтат да, суроо берилгенде пайгамбарыбызга, мусулман адам сараң болушу мүмкүнбү дегенде, болушу мүмкүн дейт. Мусулман адам жалкоо болушу мүмкүнбү? Мүмкүн дейт.
ошол сыяктуу бир маани келет да. Андан кийин мусулман адам жалган сүйлөшү мүмкүнбү дегенде баягындай жан баштаган ордунан тура калып туруп, жок, мусулман адам жалганчы болушу мүмкүн эмес дейт. Олуттуу түрдө бул айтат да. Демек, бул жерде пайгамбар алейхиссалам айтып атат, жалганчылыктын ушунчалык бир динибизде жек көрүндүү амал экенин айтып атат да. Албетте бул каззаб деп баягы кыямат күнүндө жалганчылар, анан ушундай бир алдамчылар, булар баягындай тозокко түшөт деген дагы аяттар, хадистин маанилери келет да. Жакшы устаз, анан азыр муфтият менен Кыргызстан Ислам университети биргеликте ошол Китеп Нур, Китеп Тарых деп чоң бир долбоор болуп атат. Ошол 3 китепке 3 машина, К5 жана ошондой эле 40 умра байгелер коюлду да. Демек, максат ошол тарыхты окуп калсын, билим алсын, агартуу, дин агартуу өссүн деген. Анан ошол атын атабаган биздин жарандарыбыз эле демирчи болуп атат да. Бул дагы мекенге кызмат кылуубу? Албетте, сөзсүз да. Бул жерде ошол муфтиятыбыз анан Кыргызстан Ислам университети ортолукта угатабыз, көрүп атабыз, жарыялардан, жарнамалардан. Бул өтө чоң кызмат, анан курбанчылык деп коет го, диний терим менен айтканда курбанчылык, анан өтө чоң кызмат десек туура болот да. Себеби ошол жерде канчалаган адамдар, балким миңдеген, жүздөгөн, балким 10 миңдеген адамдар ошол рекламанын, жарнаманын артынан мен китеп окуп калайын деп канчалаган адамдар мындайча айтканда тарыхты билип калат, динди билип калат. Ошол жерде көптөгөн китептердин атын айтып атат. Баягы Адам адеби деген китептер, Сынган кылыч, мисалы тарыхый китептер. Мына ошолорду мисалы балким жөнөкөй убакта биз окубайбыз. Азыр дегеле бул жашоодо китеп окуу деген нерсе мындайча айтканда унутта калып атат десек деле болот да. Азыркы коомдо эсептелүү эле адамдар китеп окуп калды да. Мисалы азыр эмнеге китепти аз окуп атат дегенде, баардык информация телефондон, интернеттен алып атышат. Аудио аркылуу, видео аркылуу айтор, ошону менен китеп окулбай калды деген ой бар да. Бирок канткен чакта дагы китеп окуу бул өтө маанилүү нерсе. Динибизде дагы, биздин салтыбызда деле, жашообузда деле адам китеп окуп, мындайча айтканда акыл көрөнгөсүн, дүйнө таанымын, ошондой эле тарых, улут таанымын тереңдеп өздөштүрүш керек да, үйрөнүш керек. Динибизде билесиз, Аллах Таалам эң биринчи түшүргөн Куран аят эле бул оку деп түшкөн эмеспи? Демек, бул оку Аллах Таалам Куранда айтат, аяттын маанисинде ушундай айтылат: окуган адам, билимдүү адам менен билимсиз адам тең болмок беле дейт да. Албетте билимдүүнүн даражасы бийик болот. Аллах Тааладан корко турган адамдар, булар улама, аалымдар деп айтылат да аяттын маанисинде. Демек, бул ошол китеп окуп, жанагындай жарнама кылып, 40 умра, анан баягындай азыр Кореянын чыккан жаңы машиналарын, ошолорду кылып аткандар, ошолор мекенге, элге, журтка, динге өтө чоң салым кошуп атат. Аллах Таалам алардан ыраазы болсун. Ар бир короткон акчаларына Кудай Таалам эселеп соопторун берип, жүздөрүн жаркысын кыяматта. Жакшы, урматтуу бир туугандар, ушул өзгөчө Ороз айында биз ушул жакшы ишке жарышкандардан бололу. Ким эгерде жакшы ишке себепчи болсо, аткаргандай сооп алат дейт. Азыр мынакей атын айтып, атабаган биздин жарандарыбыз өтө көп иштер жасап атат. Эл журт үчүн, мекен үчүн, кыргыз үчүн. Бул социалдык маселелерди көп чечкенге абдан өбүлгү болот да. Анткени мына азыр жанагындай бизде ушундай жылдар биригип алып келип туруп, областтарды кыдырып барып, суу чыгарып коюшуп атат, мектеп салып атат, медресе салып атат, алифбе китептерди чыгарып атат. Ушул мамлекетке бул чоң салым да. Демек, ошондойлор мындай адамдарды көрүп атабыз. Ошол мындай жашоосу деле жаман болгонун көргөн жокпуз да. Өнүп атат, өсүп атат, бирок мындай артка кеткен жок. Демек, бул кандай күч бар бул жерде? Эң туура айтасыз. Азыр негизи биздин динибиз эгемендүүлүк болгондон кийин дин таануу, адамдарда дин таануу көбөйдү да. Дин таануу, өзүбүздүн баягы каада салтка келүү, өзүбүздүн динибизди, салтуу исламга келүү, мына ошондой нерселер көбөйдү. Демек, дин таануу болгондон кийин Кудайга болгон ишеним, Кудайга болгон ыйман болгондон кийин, демек, ошол ишенимдин ичинде соопчулук деген нерсе көп да. Себеби динибиздин
негизги максат эле адамдардын кайрымдуу болушу, адамдардын бири-бирине жардам бериши, жеңилин жерден оорун колдон алышын биздин динибиз байма-бай айтып келет десек болот да. Ошондуктан биздин кыргыз жигиттерибиз, кыргыз жарандарыбыз, мусулмандар жада калса Африкага барып суу чыгаргандарын көрүп, ушунчалык ыраазы болуп атабыз да. Эмне үчүн андай соопчулук иштерди кылып атат дегенде, Аллах Тааламдын убадасы бар. Кимдеги мага бир жакшылык алып келсе, бир жакшылык кылса, ага Аллах Таалам 10 барабар берет деген. Демек, бул сиз айткандай, алардын эч кандай бир кедей болуп калганын көрбөйсүз. Ар дайым берекенин үстүндө ушундай улам-улам жашоолору жакшырып, кайра мындай байып атканын байкайбыз да. Себеби Аллах Таалам аларга берекесин берип атат. Баягы бирди берсең, 10ду берем дегендей Аллах Таалам берип атат. 10дон даже жада калса 700ге чейин көбөйтүп берип атат да, иншалла. Жакшы устаз. Береке. Алла разы болсун, аке буйрса, жакында айт намаз болот. Анан ошол айт намазда көрүп атабыз, майрамдар көп Кыргызстанда. Анан жаңы жыл болсун. Анан жаңы жылда биздин баягы таштан чогулткан апалар, эжелер күнү-түнү кызмат кылат. Орган адамдары, медицина тармак врачтар, табиптер. Анан ошол айт намаз да бирде мындай жерге түкүрбөйт, какырбайт, таштан таштабайт. Сыры эмнеде? Сыры негизи жана башында айткандай, бир адам жолго таштанды таштабаса дагы мекенге болгон кызматы болот эле да. Деп айтпадымбы? Ошого салыштырмалуу биздин динибиздин негизги максаты. Динибиздин негизги мындай айтканда мусулманчылыкты калыптандырган. Мисалы бир адамды жакшы бир деңгээлдеги мусулман кылат да биздин динибизчи. Максат ушундай да. Пайгамбар алейхисалам да айтып атпайбы, мен бул дүйнөгө адамдардын адил ахлагын өтө жогорку мыкты деңгээлге көтөрүү үчүн келгенмин дейт да пайгамбарыбыз. Демек биздин динибизде тазалык ыймандын жарымы деп айтылат. Пайгамбар алейхисалам айткан: "Ан-назафату нисфул иман". Тазалык ыймандын жарымы деп айтылат. Демек, мусулман адам мусулманчылыкты кабыл алып, динди толук өздөштүрүп, ошо Кудайдын ушу айткандарын, пайгамбарыбыздын айткан хадистерин окуган, ошону сиңирген адам сөзсүз түрдө ал тазалыкка мындай айтканда бел байлайт да, жашоосунда тазалык үчүн ар дайым даяр болот. Ошол площадтагы же болсо деги эле мусулмандын жашоосундагы жанагы айт намаздарды өзүңүз айткандай, ал жерде таштанды таштабагандыгынын себеби эле ошол адамдагы ыймандын бекемдиги, диндарлык эле деп эсептейм да. Жакшы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, демек мындан биз ала турган сабак, мен ойлоп атам, балким ошол ислам агартуу, дин агартуу өнүп өскөндүгүнөн, баягы сиздер баягы мечиттерде, ошол жолуккан жерлерде элге көп агартуу иштерин жүргүзгөндүктөн пайдасы келип чыкса керек. Өткөндө баратат дагы 2 жаш бала баратат да, бирөөсү семчкен таштан таштаса жок, кече мечиттен айткан. Тиги имам таштаган болбойт деп атат да. Анан демек биздин Кыргызстаныбыз бирөө эле. Кыргызстаныбызды жакшылап, аздектеп, көздүн карегендей сактап, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарсак, биз тез эле Кудай буйрса өзүбүздү тарбиялап, коом, анын ичинде ошол ислам менен да тарбияласак, тез өнүп өсчү дейбиз. Кандай дейсиз? Топтор айтасыз. Чындыгында бул бизде кээ бир адамдарда баягы дин десең эле, баягы артта калганчылык, эскичилик, караңгычылык, жапайычылык дегенди мындай калыптандырып алганбыз да. Биз бирде бир айылга барып калдык, өзүбүздүн айылга да, туулуп өскөн айылга барып калдык. Барып, эми биз туфли кийип жүрөбүз да, эми жайында өтүк киймек белек. Анан кана сен маасың деп атпайбы? Маасың. Молда деген маасы кийиш керек эле депчи. Эшек миниш керек. Таяк кармаш керек деген сыяктуу бир элестер бар да, бир кээ бир адамдарда ушундай түшүнүк бар. Бирок дин деген нерсе баягы динге кирген адамдар аны жакшы билишет. Динге кирген адамдар эмес, динди карманган адамдар десек туура болот да. Дин деген нерсе адамдарды ушунчалык бир акылдуу кылат, адамдарды ушунчалык сабырдуу, жөнөкөй, анан кичпейил, бирөөгө эле жардам эле берип турсам, бирөөгө жакшылык эле кылып турсам деген деңгээлге дин ошо адамды тарбия кылат да. Ошондуктан эч бир коркпостон эле кыргыз, ар бир кыргыз атуулу, ар бир кыргызстандык, ар бир эле инсан, деги эле инсан, бул
ислам динин кабыл алып, ошо исламда болгондай аяттарды, хадистерди Кудайга болгон ишенимин бекемдеп жашаса эч убакта кем болбойт да, эч убакта мындайча айтканда кор болбойт, эч убакта мындайча айтканда кандай десем дагы бактылуу болот да, бактылуу болот. Устаз, анан ошол сиз баягы көп, мен билем, көп тармактуу адамсыз. Анан эң биринчи ошо эсиңиздеби Мекенге кызмат кылганыңыз? Студенттик күндөнбү же бала күндөнбү? Мекенге. Мындай баягы ата эне сүйүнүп, эл сүйүнгөн, анан өзүңүз мындай, мен туура иш кылып турмун деп, мындай биринчи бир Мекенге кызмат кылган күнүңүз эсиңиздеби? Эл сүйүнүп, дубасын, батасын берген учурлар болот го? Албетте, биз эми баягы кимбир айткандай союздун кишилери болуп калдык да, кичине союздун акырында иштеп калдык. Иштеп калгандан кийин баягы эми союз кезинде эми азыркылардын логикасына туура келбейт болуш керек, эми жаштардын дегеним. Ал жерде баягы чөп чабык деген нерсе болот эле, пахта терим деген нерсе болот эле, эми түштүктөн биз да. Андан кийин дагы сакмал багуу деген нерсе болот эле. Мына ошол учурларда баягы биз ошол кезде патриоттуулук деген нерсе бар эле да, СССРдин доорунда болсо деле бизде ушундай мектептерде жакшы мындай окуп, аракет кылып, анча-мынча коомдук иштерге катышып дегендей, ошондой кылып жүрчү элек. Анан жанагы ошол убакта Тимур жана анын командасы деген бир эме болчу эле, билесизби? Билип калдыңыз болуш керек. Мына ошол сыяктуу ошолорду бир көмүр тутуп, бир адамдын отунун жарып берсек, бир адамдын барып бир терезесине күлөнкө кагып берсек, бир адам суу көтөрүп кетип атса, ошол сууну апарып үйүнө жеткирип берсек, канчалык рахат алат элек да ошол кезде. Көптөгөн эле баталарды алдык ошол убактардачы. Алла разы болсун. Урматтуу, жанагы көп нерсе айылдан башталат. Ооба. Айыл аябай ажайып сонунда адамды адам кылат, улууга урматты, кичүүгө зат үйрөнөсүң. Анан аксакалдар, эми баягы илгерки аксакалдар жылдан жылга азайып баратат. Ошол Мекенге кызмат кылган аксакалдар, байбичелер, апалар, жеңелер, ал убакта мындай азыркыдай шарттар жок, Ооба. Ошого карабастан колуна келишинче жанагындай чымчыктай, балким кумурскадай салым кошкондор көп да. Ошодон мынакей керемет Кыргызстан куралды. Биз канча ушул Кыргызстан, ушундай керемет Кыргызстан болот деп биздин ата бабаларыбыз дуа кылышты, бул дүйнөдөн өлүштү, жакшы жаман сөздөрдү угушту дегендей. Анан ошого мынакей Тоо булбулу Токтогул атабыз дагы Мекенге кызмат кылып, санаторлорун ырдап, мына Токтогул атабыз менен 700 адам сүргүнгө айдалат. Ошо экөө эле кайтып келет да. Анан карабайсыз, өзү кетсе дагы аркасында санат ырлары, анын Токтогул атабыздын атынан улуттук филармония, анын атынан сыйлык бар да. Ооба. Демек, адам өлсө балким экинчи жашоосу уланат экен. Албетте. Анан кээ бир адамдар өлсө, уур эле башка эле деп мындай эл нааразы болсо, кээ бир адамдар мына чубага жөөттү. Апалар, эжелер, жеңилерди ыйлаганын көрдүк. Кыргызстан бүтүндөй ыйлап алымыбыз кетти. Эми баягы ушул тазиясында көрдүк, эл батпайт. Демек, ошол жолду улаган мына кисилер сыяктуу алымдар келатат. Дагы ушул жаштарга Мекенге кызмат кылыш үчүн, өзгөчө окуучуларга кандай насаат айтат элеңиз? Эң туура сөздөрдү айттыңыз, Темирлан. Чын айтканда ата бабалардын эмгеги, мынау жакында эле өткөн устаздарыбыздын эмгеги бул ат көтөргүс десек болот да. Ат көтөргүс десек болот. Кээ бир адамдардын, мисалы бизге окшогон балким адамдар болуп калат. Эч бир нерсени кылбай, жөн эле коомго зыян берип, ошондой бир эптеп адам аттуу болуп жашап кетсең, артыңдан ашып барса 40 күндөн кийин бир эстеши мүмкүн, дагы 1 жылдан кийин бир эстеп коюшу мүмкүн. Болду, ошо менен баланча кетти деп калат да. Ал эми мына Чубак Ажыраматұлы устазыбыз, Молдо Сабыр устазыбыз, ошондой эле чоң бир залкар алымдарыбыз өткөн. Ошолордун бардыгы, Токтогул атабыз, айтор көптөгөн эле адамдардын аттары күнү бүгүнкүдөй, мындайча айтканда, экинчи жашоосу уланып келет да. Ошондуктан биз жаштарга айтарыбыз, эң башкысы азыркы замандын талабы билим алуу. Азыркы замандын талабы билим алуу, ошону менен катар ыйман үйрөнүү да. Эгерде бир эле билим алып, профессор болуп чачың агарганы менен
Кудайды тааныбасаң дагы проблема да. Мүшкүл. Анын бар бир тыйын да. Анын баары бир тыйын болуп калышы мүмкүн. Ал эми жөн эле ушул ыйманда жүрүп эле, бирок эч кандай бир китеп билбесең, эч кандай бир тарых билбесең, эч кандай бир мындай билим, азыркы технологияларды билбесең, анда дагы бир тыйын болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыркы замандын талабы, азыркы коомдун талабы ошол кош канаттуу, билимдүү жана ыймандуу болуу талабы турат да. Ошондуктан жаштарга айтарыбыз, өзгөчө ата энени угуш керек. Эң биринчи ата энени угуш керек. Андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын осуяттарын үйрөнүп, Куран үйрөнүп, ошондой эле мен келечекте бир жакшы бир максат коюп, келечекте мен Кыргызстанга кызмат кылам. Келечекте мен Кыргызстанды дүйнөгө таанытам. Билим жактан, спорт жактан, дин жактан айтор, бир жакшы жактан мен Кыргызстанды таанытам деген ар бир адамда мындай патриоттулук, мекенчилдик сезим болуш керек да. Мына ошондойго тарбия кылыш керек. Жөнөкөй мисалы эненин курсагында кезден баштап ал тили чыгып, жетиге чыксын, анан тарбия берем дебестен, эненин сүтү аркылуу тарбия берилет эмеспи? Ошондуктан баягы энелер дагы баягы Кыргызда жакшы сөз бар го, уруум жакшы болсун десең, оолуңду тарбия кыл, улутум жакшы болсун десең, кызыңды тарбия кыл дейт да. Кыз тарбиялуу болсо, ошо кыздар, энелер балдарын жакшы тарбия кылса, келечекте Кудайым буйрса мекенчил, ушунчалык бир жакшы күйүмдүү, Кыргызстанды көздүн карегиндей сактаган атуулдар дагы чыгат деп ойлойм. Албетте бул азыркы замандын эң бирден бир көйгөйү азыркы телефон менен оюндар, PUBG оюндар, ошол сыяктуу оюндар азыркы жаштардын чоң көйгөй болуп атат да. Мына ошодон алыстаса, анан китепке жакын болсо, мечитке жакын болсо, эң башкысы ыйманга жакын болсо, эч убакта ал жаштар кор болбойт иншалла. Устаз Береми, эфирдин соңунда бир дуа бата бериңиз. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Кудуреттүү Кудай, өзүң көрүп турасың, Аллах таалам баарыбыздын орозолорубузду Кудайым кабыл кыл. Аллах таалам элибизге тынчтык бер, жерибизге амандык бер. Элибизге ар дайым ынтымакчылык берген Аллах таалам асман жерден келе турган бале кырсык афааттардан Кудайым өзүң сактагын. Эл башыбыздын иштерине Кудайым ийгилик берген, дин башыбыздын иштерине да Кудайым ийгилик берген. Элибизде ар дайым жакшылыктар болсун, жамандыктар болбосун. Кыргызстаныбыз ар дайым бар жана бир болсун, кыяматка чейин жашасын. 100 миң деген кыргызстандык кыргыздар пайда болсун. Элибизде ошо дүйнөгө таанылган, адеп ахлагы, ынтымагы, дини, тили менен таанылган элдердин катарына Кудай таалам кошкон болсун. Кудай таалам сизге дагы ден соолук, өмүр, ушу 7-чи каналга Кудай таалам ар дайым иштерине ийгиликтер берсин. Кудайым дуаларыңызды кабыл кылсын. Амин. Алла разы болсун, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бизге бүгүнкү эфирдин соңунда Нурбек дин аалымы устазыбыз жакшы насааттарды айтып берди. Кудай таала сиздердин балдарыңыздарды, небере чеберлерди Касым Тыныстановдай, Ишеналы Арабаевдай, Ахмат Бийдей жана ошондой эле элге кызмат кылган адамдардын жолун улагандардан кылсын деп тилек кылабыз. Жана ошондой эле ушул дин тармагында мына Чубак ажы устазыбыз, Молдо Сабыр Дамыла, Кимсанбай Дамыла жана башка биздин аалымдарыбыз бул жолду бизге тарых чыйыр кылып салып өттү. Кудай таала ошолордун өмүр байырынан үлгү өрнөк ала тургандардан кылсын деп тилек кылабыз. Балдарыңыздар, кыздарыңыздар хафиз болсун. Кыргызстандын туусун көтөргөн, маданиятта, адабиятта, тарыхта, динде кызмат кылган уул кыздардан болсун деп тилек кылабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.